Саламатсыңарбы балдар? Биздин бүгүнкү кыргыз адабияты сабагыбызга кош келипсиңер. Эмесе бүгүнкү биздин сабагыбызда кыргыз адабиятыбызда аттын кашкасындай таанымал болгон белгилүү жазуучубуз Касым Кайымовдун өмүр жолуна арналмакчы. Эмесе баардыгыбыз экранга жакын келип, биздин кыргыз адабияты конспекти дептерибизди, китебибизди ачып даяр турабыз. Бүгүнкү сабагыбызга төмөнгүдөй максат коюп алалы анда эмесе балдар. Биринчи, кыргыз адабиятынын дагы бир улуу өкүлү Касым Кайымовдун чыгармачылык жолу менен таанышабыз. Экинчиси, жазуучунун жасаган иштери биз үчүн үлгү. Анын жараткан чыгармалары менен таанышабыз, окуп үйрөнөбүз. Үчүнчүсү, кыргыз элине келечекте Касым Кайымов сыяктуу өз мекенибизге салым кошууга максат кылабыз балдар. Касым Кайымов кайсы жанрларда эмгектенген? Ал сатирик болгон, аңгемечи, журналист жана котормо жанрларында ийгиликтүү эмгектенген. Касым Кайымовдун чыгармачылыгындагы өзгөчө учурларга токтолобуз. Касым Кайымов адабият айдыңына 1940-жылдары келип кошулган. Жазуучу кыргыз адабиятына жаңы нукта, башкача формада чыгарма жаратуу талап кылган мезгилде келгендиктен, анын чыгармалары да бир топ алгылыктуу чыкты. Ал чыгармачылыгын жазып баштаганда эле өзүнүн юморист катары да көрсөтө алган. Буга соңку жолугушуу аңгемелер жыйнагын айтсак болот экен. Касым Кайымов коомдук ишмер катары да таанымал. Ал Ала тоо журналында, Кыргыз фильм киностудиясында, Кыргызстан маданиятында редактор болуп дагы иштеген балдар. Касым Кайымовдун өмүр жолундагы жылдарга токтололу. Башкача айтканда, хронологиялык мезгилдер менен таанышабыз. 1926-жыл 6 март. Мына ушул мезгилде Талас районунун Өзгөрүш айылында биздин улуу жазуучубуз жарык дүйнөгө келген. 1941-жылы мектепти аяктаган. Андан кийин 1945-жылы Фрунзедеги мугалимдер институтун, 1949-жылы Кыргыз мамлекеттик пед институтун бүтүргөн. Эмгек сапарын Касым Кайымов студент кезинде эле баштаган экен. 1942-жылы райондук гезитте жооптуу редактор болуп иштөө менен баштаган. Бул деген ошол газеталардын чыгышына жоопкер катарында эсептелинет. Демек, студент кезинде эле мына ушундай жакшы кызматты аркалап келиптир. Бир нече жылдар областтык Лениндик Туу газетасында котормочу болуп иштеген. Кайсы област экенин аңдап атсаңар керек, бул Талас областы. 1952-54 жылдары Жаш Ленинчи журналында бөлүм башчы болгон. Кайсы бир бөлүмдүн жетектеп келген экен да балдар. 52-54 жылы ошол газетанын бөлүмдөрү көп да, мына ошонун бир бөлүмүн башкарыптыр. 1955-1956 жылдары жооптуу катчы болгон. Газеталарга деп эсептейбиз. 1979 жылга чейин Кыргызстан пионери, бул балдарга арналган газета болгон. Чалкан, бул сатиралык газета, журнал болгон. Ала тоо журналдарында, Кыргызстан маданияты жумалыгында жетекчи болуп иштеген экен. 1979 жылдан баштап өмүрүнүн акырына чейин Талас областтык жазуучулар союзун жетектеп келген. Демек, биз байкагандай эле, бул Касым Кайымов жалаң эле чыгармачылык менен алектенбестен, бул коомдук иштерде дагы активдүү катышкан экен, башкача айтканда жетекчилик кызматтарды аркалап келиптир. Ар бир жазуучунун балдар өзүнүн кандайдыр бир адабиятта өсүү жолу болот да. Деги эле ар бир адамдын ошол этаптык өсүүлөрү болот. Мына ошондой өсүүсүн, чыгармачылыктагы болгон өсүү деңгээлин биздин кыргыз адабиятынын белгилүү сынчысы Осмон Акын Ибраимов Касым Кайымовдун чыгармачылыгын 3 этапка бөлүптүр да. Биринчи этабында соңку жолугушуу 1955 жылы чыккан экен, аңгемелер жыйнагы.
аңгемелер жыйнак болгондо бул ошол бир канча аңгемелер ушул жерде камтылган деп эсептейсиңер да. Мына ошол аңгемелер жыйнагы чыкканда анын жазуучулук деңгээли көтөрүлө баштады деген сөз. Анан экинчиси Атай романы 61 жылдан баштап, анан Талаа жылдызы 68 жылдагы повести болуп эсептелинет. Мына ушул 7 жыл аралыгындагы өсүүсү дагы бул өзгөчө орунду ээлейт экен. Башкача айтканда, бул Атай романын жазгандан кийин Касым Кайымовдун жазуучулук деңгээли абдан көтөрүлгөн, башкача айтканда дебюттук чыгармасы деп атасак болот да. Мисалы, Айтматовдун дебюттук чыгармасын биз бетме-бет повестинен башталат деп айткан эмес белек. Мына ошол сыяктуу эле Касым Кайымовдун дагы чыгармасы ушул Атай романынан кийин абдан аброю көтөрүлгөн экен да. Үчүнчү этап бул бири-бирине окшобогон күндөр 68 жыл жарыяланыптыр. Кыш ыргактары 73 жылы, анан Акырын күтпө 1984 жылы чыккан романына чейинки жылдарды эсептейт экенбиз. Башкача айтканда 68ден баштап өмүрүнүн акырына чейинки мезгилди дагы үчүнчү этапка койгон экен. Мына ошентип ушул 3 деңгээлде биринчи акырын баштап жазуучулукту өздөштүрсө, андан кийин барып туруп анан абдан баягы дебюттук чыгармасы жарык көрүп, элге таанымал болуп баштап, андан кийин ошол деңгээлин кармап турган деп эсептесек болот 3-этабында. Жазуучунун коомго өтө жаккан сатиралык чыгармалары кайсылар? Буларды биз кыргыз элиндеги окурмандары абдан сүйүп окуган, колунан түшүрбөгөн, баягы турмушта болуп жаткан терс көрүнүштөрдү чагылдырган чыгармалары бул Начальниктин кабагы, Теке сүзгөндө, Бөтөлкөдөгү киши деген аңгемелер экен. Мына ушул жерде коомдогу болуп жаткан терс көрүнүштөрдү чагылдырып бергендиги үчүн бул окурмандардын абдан сүймөнчүлүктүү чыгармаларына айланган экен. Сүрөткердин чыгармачылыгындагы олуттуу бурулуш Атай романы болгон. Аны жазууга дароо киришкен эмес. Жазуучу көп жылдарга чейин даабай турганда көп даярдыктарды көргөн. Сынчылар Атай романын жазуудан мурда Касым Кайымовду айтат, бул токол аңгемесин жазып машыккан деп айтып келишет экен да. Муну сынчылар ошол романды мен жакшы жазуум үчүн алдында дагы бир роман жазып көрөйүн же аңгеме жазып көрөйүн деген максатта токол аңгемесин жазып, андан кийин гана Атай романын жазууга отурган деп баяндап келишиптир да. Касым Кайымов Атай романын жазууда кыргыз жазуучуларынын чыгармачылыгынан таасир алган. Ошону менен бирге казактын улуу жазуучусу Мухтар Ауязовдун Абай романына таасирленип, белгилүү жазуучунун жазуу ыкмасын үйрөнгөн экен. Себеп дегенде Мухтар Ауязов Абай Кунанбаев деген казак элинин белгилүү акыны болгон. Мына ошол акындын өмүрү чыгармачылыгын Абай деген романында жазганда биз муну 11 класска барганда өтөбүз. Абай бул 4 китептен турган роман эпопеясы бар да, Мухтар Ауязовду. Мына ошону окуп, ошондон таасирленип, анан кийин биздин ошол белгилүү акыныбыз Атай Огонбаевдин чыгармачылыгына арнап Атай романын жазган экен балдар.
Ушундай улуу талант Атай Огонбаевдин бейнесине арналган Касым Кайымовдун Атай романы бүтүн кыргыз элине абдан сыймыктуу роман катарында ушул күнгө чейин жашап келатат. Андан кийинкиге токтоло турган болсок, жазуучу Талаа жылдызы повестинен кийин бир топ жылдар чыгармачылыгына тыныгуу жасаган. Башкача айтканда, ал көп жылдар чыгармачылык менен алектенбей, жана биз айткандай коомдук иштер менен алектенет да. Андан кийин Омур агай, Тоо булагы, Кутман чоң ата, Айыл четинде аңгемелерди удаа жарыялайт. Ошол жылдардагы эң мыкты чыгармасы катары 1968 жылы жарыяланган Бири-бирине окшобогон күндөр повести болгон. Кыргыз новеллистикасында мыкты чыгарма катары эсептелгендери бул Касым Кайымовдун Кыш ыргактары повести, Омур агай аңгемеси, Теке сүзгөндө аңгемеси, Анарбайдын көпүрөсү аңгемеси жана Токол аңгемеси болуп эсептелинет. Мына ушул аңгемелери жана повести бул кыргыз адабиятындагы новелла жанрындагы эң мыкты чыгармалары катарында эсептелинет экен. Буларды окуп сүйгөн окурмандары дагы абдан көп. Жазуучу өмүрүнүн акырына чейин чыгармачылык менен алектенет. Анын өмүрүнүн акыркы мезгилдеринде жазган чыгармалары бул Белгилүү эркек повести 1975 жылы жазган, Ири жылаан повести 1981 жылы жарык көргөн жана Акырын күтпө романы бул 1984 жылы жарык көргөн экен. Урматтуу балдар, мына ошентип биз Касым Кайымовдун чыгармачылык бейнеси менен толук тааныштык. Анын чыгармачылыгындагы белгилүү жылдарын, анын чыгармачылыгындагы ар түрдүү ийгиликтерин жана анын жетишкендиктерин, кайсы чыгармасы элдин оозунда окулуп ушул күнгө чейин айтылып келгендиги, кайсы чыгармасы менен бүтүндөй кыргыз адабиятында өзгөчө бир орунду ээлегендиги, мына ушунун баардыгы менен биз тааныштык. Анда азыр ошол өмүрү чыгармачылыгы боюнча силердин эсиңерде калган маалыматтарды жана конспектиңерге да канча мынча жазып отурган болушуңар керек. Мына ошого карап, азыр силер Касым Кайымовдун өмүрү чыгармачылыгына арналган чакан тестибиз бар. Эмесе биринчи сурообуз. Касым Кайымовдун чыгармачылыгын канча этапка бөлөбүз? А 1, Б 3, В 4, Г 2. Анда эмесе туура жообун ачып атам мен. Касым Кайымовдун чыгармачылыгын 3 этапка бөлөбүз. Экинчи тесттик тапшырмабыз. Касым Кайымовдун сатиралык чыгармалары. А. Начальниктин кабагы, Б. Адашуу, В. Талаа жылдызы, Г. Соңку жолугушуу. Ойлонуп көрөбүз, Касым Кайымов кайсы сатиралык чыгарманы жазган? Бул тесттин туура жообу А варианты, начальниктин кабагы. Кийинки тесттик тапшырмабыз. Касым Кайымов кыргыз адабиятынын кайсы жанрына чоң салым кошкон? А. Роман, повесть, Б. Повесть, новелла, В. Аңгеме, роман, Г. Сатира, аңгеме. Касым Кайымов кыргыз адабиятына сатира жана аңгеме жанрында чоң салым кошкон экен. Демек туура жообу Г варианты. Кийинки тесттик сурообуз. Өзгөрүш айылы менен Касым Кайымовдун кандай байланышы бар? А. Байланышы жок. Б. Чыгармачылыкка таасир алган айыл. В. Туулган жери. Гсы. Атайдын туулган жери. Кайсыл вариант туура? Өзгөрүш айылы бул Талас областынын Талас районунда жайгашкан. Бул Касым Кайымовдун туулган жери. Демек туура вариант В. Урматтуу балдар, бүгүн аздыр көптүр кыргыздын чыгаан жазуучусу, аңгеме, сатира жанрынын чебери Касым Кайымовдун чыгармачылык бейнесине сар эсеп салдык. Кыргыз элине ополтоодой
эмгек жасап, өзүнүн ар бир чыгармасында окурмандарды жакшылыкка үндөп, адеп ахлак, ынтымакка чакырган мыкты инсан экенин билдик. Ал бир эле чыгармачылык менен эмес, жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей, коомдук иштерге да аралашып, жетекчилик кызматтарды да аркалагандыгын силер түшүнүп билдиңер. Урматтуу балдар, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, үйгө тапшырманы алалы. Үйдөн Анарбайдын көпүрөсү аңгемесин окуп келебиз. Ошондой эле Касым Кайымовдун өмүрү жана чыгармачылыгын дептериңерге конспектлеп келесиңер. Кийинки сабакта Анарбайдын көпүрөсү аңгемесинин негизинде биз чыгарманы талкуулайбыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.